Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Тажикстандын Туркиядан байрактар учкучсуз учуучу учактарды сатып алгандыгы тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыккан маалыматтардын алкагында алынган ишенимдүү маалыматтарга караганда тажик тарап байрактар учкучсуз учуучу учактарын чыгаруучу Байкар Макин компаниясы менен ошондой эле башка туркиялык ушуга окшогон өндүрүүчүлөр менен учкучсуз учуучу учактарды сатып алуу боюнча келишим түзбөгөнүн маалымдайбыз, деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. Атайы кызматкерлер Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө туруктуулукту жана коопсуздукту сактоо үчүн тынчтык жана коңшулук саясатын жүргүзүүнүн билдирет. Кыргызстан коңшу мамлекеттерге караганда агрессивдүү саясатта эч качан карманган эмес жана карманбайт. Ал эми буга чейин сатып алынган түрк учкучсуз учуучу учактарды Ооганстандагы кырдаалга, Борбор Азия мамлекеттерине террордук жана диний экстремисттик коркунучтардын жогорулап жаткандыгына байланыштуу коргонуу максатында гана алынганын эскертти.